Zayd ibn Halid деген сахаба риwayat кылып атат. Бул хадис Бухарида, Муслимде келген сахih хадис. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам бамдат намазын Худайбияда биз менен окуду дейт. Биз менен окуду. Ала исри самаин канат минал лейл. Ошо түндөсү окуду дейт да. Жылдыздар көрүнүп турган түндө окуду. Фаламман сарафа акбала аннас. Анан намазды бүткөндөн кийин адамдарга кайрылып ушундай деп айтты. Факала хал тадруна маза кала раббукум? Ал айтты, силер билесиңерби, Раббыңар Аллах Таала не деп айтты деген билесиңерби деди. Анда кал Аллаху ва расулу алам. Аллах жана пайгамбар анын элчиси билүүчүрөөк деп жооп беришти сахабалар. Кала асбаха мин ибади муъминун би ва кафирун. Менин пенделерим ичинен дейт Аллах Таала айтады. Бүгүн таң аттырганда кээ-бирлери момун болуп, кээ-бирлери кафир болуп таң аттырды дейт. Иман менен кээ-бирлер имансыз. Кандайча дегенди айтат. Фа амма ман кала мутирна би фадлиллахи ва рахматихи фазалика муъминун би кафирун бил кавкаб. Алардын ичинен кимде ким Аллах Тааланын фазилети менен, Аллах Тааланын райымдуулугу менен бизге жамгыр жаады деп айткан болсо, ошол мага момун болду дейт. Демек жамгырдын жакшылыгына бул ниямат деген Аллахтын жакшылыктары. Ошол жамгырдын нияматына, жакшылыгыны Аллахка таандык кылгандар мындан бул момундардын сыпаттарынан болот. Булар момундар дейт. Аллах Тааланын райымдуулугу менен, Аллах Тааланын фазилети менен, Аллах Таала бизге ушу жамгырды ырыскы кылып берди деп айткан адамдар бул момундар дейт. Момундар ушундай сыпатта дейт. Ал эмне жылдыздарга кафир болуп тур. Демек бизге жакшылык жылдыздардан келбейт деп ишенет дейт ал. Бул жамгырда жакшылык Аллахтын жакшылыктарынан да. Жылдыздардан бизге жакшылык келбейт. Жакшылык эмне Аллах Тааладан гана келет деп ишенгендер мына ошолор момундар деди. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kaza wa kaza fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Ал эми кимде ким ушундай деп айткан болсо дейт. Паланчы жылдыздын себебинен бизге жамгыр келди. Паланчы жылдыздын эме жакшылыгынан бизге ушундай жамгыр келди деп айткан болсо, ал мага кафир болуптур, ошол жылдызга момун болуптур дейт. Ошол жылдызга ишениптир дейт. Мага кафир болуптур, мага ишенбептир дейт. Wa lahuma min hadis ibn Abbas ma'nahu wa fihi. Эми Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхудан бул башка риваятта келет. Ушул мааниде хадис келет дейт. Ушул хадистин башка риваятында Абдуллах ибн Аббас деген сахаба айтып атат. Кала ба'духум. Алардын ичинде адамдардын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуган адамдардын ичинен кээ-бирлери ушул сөздү айтышты. Лaqad sadaqa na'u kaza wa kaza fa anzalallohu hadhihi al-ayat. Паланчы жылдыз, ушундай жылдыздар садака, мындайча айтканда, ушулардын себептүү жамгыр жаады деген сөздү айтышты дейт да. Ушул айтканыбыз туура болду. Мына жылдыз келди, жамгыр жайт деп айттык эле, мына ушул нерсе туура болду деп ушундай сыяктуу сөздөрдү айтышты дейт. Ошондо Аллах Таала ушул аятты түшүрдү. Фала уqsimu бимавaqи'и нужум ila qawlihi tukazzibun. Аллах Таала айтты, мен силерге ошо жылдыздардын жылуу орундары менен античип айтам дейт. Силер ырыскыңарды жалганга чыгарасыңар. Ырыскыңарды дегенде жакшылыкты, Аллах Тааладан келген нияматтарды, Аллах Таала берген ырыскыларды Аллах Тааладан келатат. Аллах Таала бизге райымдуулугунун фазилети менен ырыскы берип атат, жамгыр берип атат дебестен жылдыздарга таандык кылып жалганга чыгарасыңар деген мааниде айтып атат. Түшүнүктүбү? Демек бул бөлүмдөн кыскача негизги маселе кандайдыр бир жылдыз себептүү жамгыр жаабайт. Кимде ким жылдыздар өздөрү жамгыр жаадырат десе, бул чоң кафирлык динне чыгаруучу. Кандайдыр бир жылдыз жамгырдын жаашына себеп болот десе, бул кичинекей кафирлык, кичинекей ширк болот. Үчүнчү деңгел, кандайдыр бир жылдыз ушул жерге келген учурларда жамгыр жаайт, негизи ушул жамгыр жай турган убакыттар десе, ал эчтеке болбойт. Мисалы үчүн булут сыяктуу, булут каптаганда жамгыр жаайт. Бирок булут жаадырып атат деп айтпайбыз. Булут себеп деп айтпайбыз. Аллах Таала жаадыруучу. Бирок ал не жамгыр жаагандын белгилеринен. Ошондой катары белгилер колдонсо, анда эчтеке болбойт.